Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda amma ba'd. Ар bir нәрсе тағдырға жазылынған, ар bir нәрсе тағдыр қылынған. О мұсылман бір туғандар, барыңыздар білесіздер, азырқы кезде көптеген өлкөлөрдө жана бізде коронавирус деген эпидемия тарады. Дүйнөдө миңдеп адамдар ооруп қалды, жана көптеген адамдар өлді. Жана көптеген өлкөлөрдө тарап жатат. Бардык адамдарды мына ушул эпидемия паникасы урап алды. Жүрөктөргө коркуу кирди. Жана бул оорунун вакцинасы табылбай жатканы да ага беттер коркууга түшүрдү. Жана ошондой эле бул оорунун белгилери башка оорунун белгилерине окшош экени, кадимкидей грипп сыяктуу болуп келери да адамдарды коркутту. Жана вирусу бар адамды аныктоодо өтө кыйынга турду. Ооба, коркуу бар, паника бар, бирок ыймандуу, чыныгы ыймандуу кишиде жок бул нерселер. Албетте чыныгы момун болсо гана ал инсанда бул паника, коркуу жок. Момун кишинин бул эпидемияга мамилеси башкача. Башка адамдардын бул эпидемия кылган мамилесинен айырмаланат. Мусулман кишиге эмне болбосун, эмне жетпесин, ал Аллахтын тагдыр кылып койгону менен болот деп ишенет. Аллах ар бир нерсени тагдыр кылып жазып койгон, Аллах тагдырлап жазып койгон нерсе сөзсүз ишке ашат. Бир инсан жер жүзүндөгү бар нерсе менен сактанса да, ал нерсе тагдырга жазылган болсо, ошол нерсе сөзсүз ошол инсанга жетет. Тагдырына жазылган болсо, ошол инсандан айланып өтүп кетет. Адамдар, жиндер бир жерге чогулуп бир инсанга зыян берүүнү кааласа, Аллах тагдырга жазган зыянды гана берише алат. Аллах тагдырга жазган пайданы гана берише алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтылгандай: "Катабаллаху мақадира халайqa qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Аллах Таала бардык махлуктардын тагдырына жер асмандар жаралуусунан алдын 50,000 жыл мурда, жер асмандар жаралуусунан 50,000 жыл мурда жазып койгон. Кээде биз жакшылык деп ойлогон нерсе жамандык болуп калат, кээде биз жамандык деп ойлогон нерсе жакшылык болуп калат. Аллаху а'лам.